Күнүмдүк көндүмдөрдү бала менен чогуу аткаруунун пайдасы көп. Бала менен чогуу майда үй жумуштарын жасоо, кыска саякат, экскурсияга чыгуу, табият менен таанышуучу көндүмдөрдү тестер кезден баштай берүү оң. Эң биринчи жол көргөзгүч бул ата эне болуп эсептелиш керек да. Ата эне сөзсүз түрдө өзүнүн баласына жакшы нерсени көргөзөт да. Жаман болсун дебейт. Кандай гана ата эне болбосун, ал өзүнүн баласына бир гана жакшылыкты каалайт. Ошон үчүн мүмкүн болушунча ата эне менен бирге болуш керек. Жашоого болгон көз карашка үйрөтүп жатат. Ал өзү жасап, баласына ошол нерсе, ошол көндүмдөрдү секинден кандай аткарылышына үндөп жатат. Бала ошону алып, бир эле мерим менен болбостон, ага көзү дагы көнөт, ою дагы ошого кетет, анан кийин ата энесинин жасаганын көрүп тарбия алат. Мисалга айтканда, Японияда мектептерде, бала бакчаларда атайын пол жугуч уборщицалар жок. Ар бир баланын өзүнө ошону жудуртат. Себеби сен булгадыңбы, аны тазалаган дагы сен болуш керексиң. Ата эне өзү мындай өзүнүн арызданат. Менин балам ушуну жасабай атат, мен айтканым укпай атат деп. Бирок ага ата эне күнөөлүү. Себеби ата эне ошону жаш кезинде үгүттөгөн эмес, өзүнө жасаткан эмес. Ал ата эне баланы аяп, чоңойгондо өзү үйрөнүп алат деп, аны бош койгондагы бала кантип үйрөнөт? Эгер ага жасатканды үйрөтпөсө. Чынында эле бала менен чогуу өткөргөн убакыт бул бала үчүн калыптанууга болгон чоң инвестиция. Ал эми баланын акыл эс, ой жүгүртүүсүн өстүрүүчү негизги көндүм бул аны менен чогуу китеп окуу. Китеп окуу баланын ой жүгүртүүсүн, элестетүүсүн жана логикалык ойломун жакшыртат. Жомоктор аркылуу бала дүйнөнү түшүнө баштайт. Китеп окуган балдар жаңы сөздөрдү үйрөнөт жана туура сүйлөөгө, өз оюн так жеткирүүгө үйрөнөт. Билинбегени менен сен китепти 10 минут окуйсуң. 10 минуттан ичинде сен 10 күндүк тарбия берип коюшуң мүмкүн. Эмне себептен? Себеби балада биринчиден мээрим төгүлөт. Бала өзүн жалгыз эмес, бала сизге керектигин билдиресиз. Бул биринчиден сиз анын жанында болуп атасыз, ага көңүл буруп атасыз, балага болгон көңүлдүк убакытты аябай жатасыз. Ал бир. Экинчиси, сиздин окуп берген китебиңиз маңызды болсо, баланын келечегине туура салым кошкон болосуз да. Себеби ошол сиздин окуп берген жомокторуңуздун негизи астында бала өзүнүн келечегин калыптандырышы мүмкүн. Бала ушул чөйрө менен таанышышы мүмкүн. Себеби балада өтө көп суроолор болот. Ошол суроолорго секин-секин сизге айтпаганы менен сиздин жомогуңуз, сиздин көңүлүңүз, сиздин окуган жанагындай окуп берип аракет кылган аракетиңиздин негизи астында тарбия алат. Эртеси тамактанып атканда кечеги окуп берген жомогуңду талкуулаш керексиң. Мен сага ушундай жомок окуп бердим эле, ал жомоктун маңызы эмне экенин айтып бере аласыңбы? Депчи. Эки бала болсо эстафета ойнотуп, оюн сымал кылып, баланын жанагы кабыл алуусун текшерип койсок болот бизчи. Себеби бул дагы кайтарым байланыш да. Биз сөзсүз түрдө берген маалыматыбызды кайра кайтарым байланыш менен сынасак болот да, кандай деңгээлде жугумдуу болуп жатат. Бала менен көндүмдөрдү кантип туура уюштуруу керек? Жашына ылайык жеңил тапшырмаларды бериңиз. Балага мактоону ашкере жасакерленүү, жалгандан кошоматтоо эмес, чын дилден жана артыкчылык жагын, кемчилиги менен кошуп айтыңыз. Мажбурлабаңыз, оюн формасында жасаңыз. Сабырдуу болуу менен бала менен чогуу иштерди аткаруу бул тарбиялоонун эң жөнөкөй, бирок натыйжалуу жолдорунун бири.